Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар, урматтуу жердештер, кыргызстандыктар. Бизден бир ушул кайрылуу жасап атканыбыздын бирден бир себеби ушул Москвадагы мигранттар көп жылдан бери ушул талаада жүргөн, тала издеп жүргөн жердештериңердин атынан деп билгиле. Биз ушул маалда эмнени каалап, эмнени эңсеп турабыз? Неге биз кыжалатпыз? Кыргызстандагы болуп аткан башаламандыктарга biz эмне максат менен ошол акыркы ошол төңкөрүштөрдү акыркы башаламандыктарга бардык. Эл эмне үчүн ушу митингге чыгып, ошол эмнени каалады эле. Ошол биздин мүдөөбүз, ошол биздин максатыбыз акыркы күндөрү аткарылбай келаткандай. Мыйзам талаасынан чыгып кеткендей болуп атабыз биз. Биз чынында Садыр Жапаровду чынында көп нерсени күттүк эле. Акыркы күндөрү биз ойлогон, биз эңсеген максаттарга барбай, башка жолго бурулуп кеткендей болуп атат. Мыйзам талаасынан чыгып, конституцияны өзгөртүп, узурпацияга барып, азыркы убактылуу бийлигибиз көп адамдарды кыжаалат кылып атат. Биз бул жерде жыргаганыбыздан жүргөн жокпуз. Biz da Kırgızistan'ımızı kaytkыбыз келет. Жашым болса мына 60-ка таяп калды. Пенсия жашына барып калдым. 20 жылдан бери ушул Москванын, ушул Россиянын, башка элдин ушул экинчи сорттогу адамы болуп жүрөбүз. Мыйзам талаасына алып келип, адамдарды бир жакшылыкка алып келсин деген үмүтүбүз бар. Үмүтүбүз бар. Менин оюмду ушул мен тегерегимде адамдардын көп эле колдосо керек деп ойлойм. Мен азыр Садыр Жапаровдун бир нерсесин түшүнбөй атам да. Бул менен митингге чыккан элдин каалоосунда болду деп митингге чыккан 4000 элди санап атабы. Биз мына жерде мен макул эмесмин, кыймыл Садыр Жапаров камалып отурганда ушул жерде чыркырап, сыздап бул түрмөдө отурбаш керек. Мен макул эмесмин мындай болуп туруп соттордун иштешине. Мен макул эмесмин, толорусун талкаланышына деп чыктык мына жерде. 100 000 адам ушунчалык аз эми эл катары санабай койло кандай болуп калат. Не митингге чыккан элдин жана санаттыр мына жерде. Сиз өзүңүз билет 200 000 кол топтогонбуз. Ошол жерде метро жүрүп, айыл чуркашып, канча буктозулар болгонун караса чыгылган. Эми балаңыздын жай жанаттан болсун дастан ошол жерде сабалып аткан, ошондо дагы 200 000 жаран чыккан ошол жерде. Мен макул эмесмин, ушул соттор ушундай кылып кордогонуна макул эмесмин деп. Бүгүн міне ошол убакта колдоп аткан, бүгүн міне биздин мыйзамдуу болбой калабы. Биз митинг кылган жокпуз. Биз мыйзам чегинде кол топтогонбуз. 225 000 кол топтолгон мына жерде мыйзам чегинде. Чынчында келгенде. Азыр бул кандай болот? 225 000 кол эч нерсе жарабайт деген бул. Биз эмне ошондо обязательно биздин сөзүбүз өчүш үчүн мына жерде майли 200 000 дейм. Ошондо 100 эсе аз болгондо дагы мына жерде 30 000 адам, 20 000 адам бар. Митинг кылышыбыз керек. Ошондо бизди кабыл болобу. Биз мыйзам жолу менен кетип атпайбызбы? Мыйзам жолу менен суранып атпайбызбы? А мына жерде канчадан келтирилип өзүнүн жанагы өзүнүн коюп берилип отуруп алып атат мына жерде. Эч ким ким берди алган десе, ким берди? А Садыр Жапаров мен эч нерсе каршы эмесмин. Болгону мен мыйзамдар өтө катуу бузулуп атат. Чынчында келгенде. Мен азыр булар мыйзам кайра жазабыз деп атат. Мына мыйзамга каршы экен булар. Бул мыйзам өзү Текебаев алып келген. Кайра ушул мыйзам Текебаевмен кайра жазышабы? Мына адам бир ойлонуш керекпи? Бул мал делечи, мыйзамдарды жактап түшүнсөң өрө берет. Но уяласың мындай чынчында келгенде башка мамлекеттер бизге күлүп атат мындай чынын айткандачы. Эми Садыр Жапаров сиздин келгениңизден кийин бир эле принцип менен мыйзам өзгөрүш керек, бирокчу. Аз бул 2 күндөн кийин депутаттар мөөнөтү бүтөт. Булар 2 күндөн кийин мыйзамдуу эч жерде эч нерсе иш кылбайт, кол кое албайт мына жерде. Буну кандай болот ошондо? Садыр Жапаров булар зордолуп кол койдурабы? Siz şaylığıda ötküzüp duruyor öyle. Bu mıysam bari özgürüm. Bunu hazır oşa 1-2 yer, oşa Forma 2 akça taratılan partiyanın çekken çıkarıp salış gerek. Forma 2'ni buluş gerek. Janağı kürönü azayış gerek. Oşol jol menen şaylığıda ötküzsek, erten gelgende misalcı oşol jan gelgen partiyalar menen sekreyin özgörte öğretilese mi? Erten 28'inde bütse, bular 2 ay kayıntıp karmı oturasın? Bular mönötü bütkön bular. Mönötü bütkön desen kayıntıp karmı oturasın? Ошону түшүнүш керек өзү. Мен буларга түшүнбөй калдым вообще. Мен ат жашап атам, түшүнбөй калдым. Кыргызстан жашап атат. Бул мындай адам кичине ойлонуш керек. Биз мынча 200 000 колду биз
барып туруп мен өзüm бардығын атынан жазып албагам ал жерде. Бардығын керек болса телефон номер, паспорттун данные бар. 200 мың адам мыйзам чегине аракет кыламыз. Сиз камалып отурганда дагы биз мыйзам чегине аракет кылабыз. 200 адам кол топтоп. Сиздин балаңыз, биздин ийинибиз жаткан жер жайлы болсун. Ошол чыркап түрмөдө отурганда дагы ушу 200 мың кол чогулган ушул жер. Биз ушуга макул эмеспиз деп туруп. Бүгүн келип эмне болот? Бул мыйзамдуулук деп өзүңүз ошол убакта бизди колдогосуз. Мына бул жерде мекенчилерден келген канча жаштар бар ошол убактачы колдоп келген. Ооба Садыр Жапаров чыгыш керек деген. Ооба баласы мында болбош керек деп колдоп келген. Бүгүн эмне болуп калды бүгүн? Азыр муногу сизди колдоп отургандар азыркы. Ошол убакта балаңызды биз чыгышыбыз керек. Мыйзамдын чегинде де 200 мың адам кол чогулуп турганда бирөө чыгып айтпаган ушул жерде. Мен точно билем, эртең сизди кая түрмөгө тыгып туруп, бул мыйзамды бүтүн тебеледи, түрмөгө отуруш керек. Ушта 100% гарантия ушта бардык иске каршы добуш берет. Түрмөдө отурсын деп берет. Булар бардык ошондо алып берет. Ошондо дагы мен макул эмесмин кыймылы. Мен укугум бар кыймылы. Ошондо дагы биздин мыйзамдуу укук менен талап кылабыз. Садыр Жапаров мында ойлоnuş керек да муну. Кандай келтирилди? Азыр мен бул жерде Жембек криминалдарға узурпация болса, коррупционерлер узурпация болса, Садыр Жапаров кечеги митингдин жанагы кызыктар күчтөр бар, ошолар узурпация болот. Буну жакшыбы жаманбы айтышыңыздар керек. Айтыш керек. Садыр Жапаров буну кандай кабыл алат? Мага чын айтканда кызык деле жок. Мен бирок адам катары башкасын дагы айтып коетам да. Урматтуу Садыр Жапаров сиздин колуңузда азыр бийлик турган үчүн айтам. Ошо отурганда 120 азеттен сен каршы өзү айтасыз. Мен ошол жерде бутуңузга ушундай жыгылып туруп айтам. Ошол жердечи. Баарыңыздарга рахмат. Азыркы учурдагы конституциянын жеке кызыкчылыктар үчүн жеке бир адамдын бир уч топтун кызыкчылыгы үчүн өзгөртүшүнө биз макул эмеспиз. Ошондуктан мынау учурдагы депутаттар дагы булардын дагы моралдык юридикалык жактан дагы укугу жок деп эсептейбиз да ушул конституцияны өзгөрткөнгөчү. Ошондуктан азыр жаңы депутаттар шайланса дейбиз, өз убагында, өз учурунда азыркы БШКнын бекитип берген мөөнөтүн биз колдойбуз. Силерге кайрылуумдун себеби закон боюнча калыш керек. Бул депутаттар эч качан жакшылыкка алып келбейт, ап келбеген дагы. Калган закон жазуучулар кийинки парламентте келген шайлоодон шайланып келген, эл алдына өзүнүн мнениясын билдире алган, сүйлөгөн сөзүн билдире алган, мен мындай кыла алам дебей туруп, өзүнүн кадамынан көзүнөн билинген адамдар келсе гана, ошолордун тарабынан айылдык кеңеш, айыл аксакалдар бүт жактын тарабынан кеңешилип, анан кийин түзүлүш керек. Ал законго мурун эле нааразы болчук биз. Дагы деле нааразыбыз. Бирок азыркы турмушка карата, могу түйүшкө карата, могу көрүп атасыңар, ушуну чоң калып өткөрүлүш керек. Шайлоо өз мөөнөтүндө өтсүн. Президенттик шайлоо дагы, парламенттик шайлоо дагы өз убактысында өтсүн. Кымбаттуу кыргыз элим, мен ушу жалпы эле Кыргызстандын жараны катары, ушу жалпы жарандардын атынан Кыргызстанда болуп жаткан башаламандыктарды көрүп туруп, кайрылуу жасоого туура келди. Бүгүнкү күндө биз ойлогондой эмес. Мына шайлоо 20-декабрда өтүш керек эле. Бул мыйзамдуу көрүнүш болчу. Ушул мыйзамды бузуп, мыйзам талаасынан чыгып, ушу элге убада берип, ушу элди угуп, эл менен бирге аткара турган иштерди эми өздөрү азыркы эл нааразы болуп чыккан 120 депутаттын оюна кошулуп бирге мыйзамды бузуп аткандыгы жалпы кыргыз элин өкүндүрөт. Эң өкүнүчтүүсү ушул деп ойлойм. Себеби азыркы күндө кыргыз элинде сөз жүрүп атат. Биздин сөзүбүз жолдо калды. Бизди угат, биздин мүдөлөрүбүз аткарылат. Биздин укугубуз корголот. Деп чыккан элдин бардыгы Садыр Жапаров азыркы күндө 120 депутат
Кыргыздын башчысы болуп өзү да кошулуп алды окшойт деген ойдо калышты. Ошондуктан биз жалпы эле кыргыз эли мыйзамдуулукту сактап 20 декабрда шайлоонун өз мөөнөтүндө болушун талап кылабыз. Ошондой эле конституцияны бузуп, ар бир өкмөт өзүнүн ыңгайына, өзүнүн кызыкчылыгына колдонуп өзгөрткөнгө биз 30 жылдан бери күрөшүп келе жатабыз. Дагы деле ошол көрүнүш биз мыйзамсыздыктарга каршы чыгып, макул эмес группалары, жалпы эле кыргыз эли ушул жаңы бийликти алып келсек, дагы деле биз алып келген бийлик ошолордун жолунан чыкпай аткандыгы бардык элдин кыжырын кайнатып жатат. 20 декабрда шайлоо болот деген чечимин туура деп кайрадан калыбына келтирип, шайлоону өз убагына өткөрөт, элдин үнүн угат деген ойдобуз. Эгер элдин үнүн укпаса, элдин ишениминен кетип, дагы ушул мамлекетти мындан ары дагы туңгуйка тыгып, саясий жактан туңгуйка тыгышына бардыгы көз жетип турат. Өз алдынча эл менен кеңешип иш алып барыш керек эле. Биздин үмүтүбүз ошол. Өзүңүзөргө белгилүү бул шайлоо мыйзамсыз жана элге жагымсыз түрдө өткөндүгүнө байланыштуу эл көтөрүлүп, кыргыз элинде болуп өтпөгөндө 3-чү революция, бийлик төңкөрүш болуп өттү. Ошондуктан көптөгөн жарандардын ошол жерге катышуусу менен азыркы бийлик алмашып, азыркы бизге убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү келип отурат. Урматтуу убактылуу өкмөт мүчөлөрү, Кыргыз Республикасы эгемендүү болгондугуна 30 жыл болгон болсо, 30 жылдын ичиндеги кызыл боёкко боелгон конституциянын мыйзамдын негизинде парламентти өз убагында, жогорку кеңешти өз убагында шайлоо күнү белгиленген болсо, өз убагында өткөрүүсүн биз талап кылабыз. Ошондой эле башкы мыйзамды бурмалап, башкы мыйзамды өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарга, өзүңөрдүн керектигиңөргө, өзүңөрдүн басып жүргөн кадамыңарга туурулап, өзүңөрдүн ошондой эле болгон мамлекетке пайдасыз келтире турган мыйзамдарды кабыл алышыңарга биз түздөн түз каршыбыз. Ошондой эле 6-чакырылыш депутаттары болуп өтпөгөндөй, болуп көрбөгөндөй дүйнөгө, бүтүндөй жер аламына, бүтүндөй ааламга кыргыз деген атты, кыргыз деген улутту, кыргыз деген журтту бардыгын уят кылган бул 6-чакырылыш депутаттарын өзүңөр билип, өзүңөрдүн сыйыңар менен, өзүңөрдүн билимиңер менен, өзүңөрдүн аң сезим, өзүңөрдүн акыл эсиңер менен тынч аман эсен кетип багыла. Биз силерди жалпы эле 6 миллион калк силерди өзүнүн чөнтөгүнөн багууга эч кандай укугу дагы жок. Силердин калып иштешиңерге, жайкы мезгилге чейин иштешиңерге силердин өзүңөрдүн моралдык дагы, конституциялык дагы укугуңар жок. Урматтуу өкмөт башчы, сиз одно время бир убакта эки кызматты алып баратасыз. Биринчиден бул президенттик жана премьер-министрлик. Ошонун негизинде жарандардын, ар бир кыргыз жаранын, ар бир кыргыз атуулунун, ар бир мекен деп, ар бир ата журт деп көкүрөк каккан инсандардын ар бир сөзүн кулак кагып тыңдауыңузду мен суранамын. Бул жерде биз жыйылган себеби ошол жогорку кеңешти шайлоо 20 декабрга белгиленген жогорку ышка тарабынан ошол күндө, ошол мезгилде, ошол саатта өтүүсүн биз каалайбыз. Жалпы мекендештерге, жалпы мигранттарга кайрыларым, мыйзам талаасынан чыкпаңыздар, мыйзамдуулукту сактаңыздар. Бизден азыркы бүгүнкү күндө ар кандай түшүнүксүз иштер болуп жатат. Биздин максатыбыз
Биз азыр дагы да болсо турук табалга келелекпиз деп ойлойбуз. Турук табалга келиш үчүн биз легитимдүү шайлоолорду өткөзүп, өзүбүздүн легитимдүү депутаттарыбызды, президенттерибизди шайлап алышыбыз керек деп ойлойбуз. Убагында конституцияны өзгөртүү боюнча конституцияда биз жазылганда айтабыз го, бирден бир бийликтин бутагы ээси бул эл деп. Эл биз өзгөртөлү, биз макул болгондо өзгөртүңүздөр. Башында талаш тартыш болуп атты, эми ошол убакта эч ким көтөрүлгөн жок, баары тынччылыкты каалады. Эми ошо бир топ, бир уч адамдар каалап атат деп башка адамдардын укугун тебелеш менин оюмча туура эмес болуп атат деп ойлойм да. Анан конституция өзгөртүлсө, азыркы депутаттардын мыйзамдыктагы, моралдыктагы укугу төгөнүп баратат. Таза жаңы депутаттар келсе, биз шайлоону өткөзүп алсак, ошолор өзгөртсө дейт. Кыска убакыттын ичинде эмес, бул конституцияны тез арада бурмалап, тез ар бир берген бийлик өзүнүн жеке кызыкчылыгына бурмалаган үчүн бизде тез көтөрүлүштөр болуп, чыгачактар болуп атат. Менимче буну эми бир токтой турган, бир акыркы точка кое турган конституцияны кабыл алыш үчүн бир көбүрөөк убакыт талап кылынса деп айтат элем да.